Ассаламу алейкум. Автозапчасть бизнеске кызыккандар. Бул автозапчасть магазин электроника сатат. Мына ушундай магазин ачыш үчүн сырткы ремонтуна канча акча кетет? Бул 24-жылы курулган. Көрүп турганыңардай контейнер 40 узуну 5 метр, бою 2,90. Биринчи сырткы темири толук герметик менен герметиктелген. Эч жерине суу кирбейт, крышасы жок. Көрүп турган американский стиль. Бул жерде бир эле эшик ачылган. Эшик бою унутатам, ширинасы 90. Брон темир эшиктен жасалган. Ичине калың европейский стандарттагы алкоголь үстүнө көрүп турганыңардай реклама. Эми ички көрүнүшүн көрсөтөм. Ичинде утеплениясы стенка 5 сантиметр, потолок 5 сантиметр. И полдо да утепление бар. Бардыгы утепленный. Жана бул материалдар эң калың материалдардан колдонулган, что көп убакытка жетсин деп. Ичинде стекловата. Ичи 10 сантиметрге кичинейтилген, бирок утеплениянын эсебинен. Бирок аябай кышында жылуу, ал жазында болсо салкын. Сотуу системасына жөнөкөй эле кондиционер колдонулган. Бул жетишет. Бул кичинекей болгондо ысытканга дагы, муз атканга дагы так даана жетишет. Электроникада ичи аябай жарык болуш үчүн жарыктуу системалар көбүрөөк коюлган. Өзүнчө жеке мобильный кылып бардыгы жасалган. Башка жерге алып барып коюп иштесе да болот. Бардык точкалар ар бирине өзгөчө каралган. Витриналар булар заказной жасалган. Бардык айнектери каленый. Бул аябай кымбатка түшкөн, бирок аябай долговечный. Сынбайт, прочный. Сырты жөнөкөй эле жыгачтан, ичи болсо каленый материалдан жасалган. Артындагы полкалар болсо бул кол менен болт менен чогултуп турган атайын ушундай полка сатылат. Ошол полканы сиз каалагандай размерде чоңойтуп, кичинертип, өзүңүзгө ылайыктуу кылып койсоңуз болот. Туугандар, ушул сырткы контейнердин акчасынан баштап полный ичин ысытуу, музатуу, электроника, мына витриналар, бардыгы полкалар кошулуп, уста акысы кошулуп, бардыгы 400 000 сом акча кеткен. Ким өзүнө ушинтип магазин ачам деп аткан болсо, 400 000 сом менен ушинтип куруп алсаңар болот. Бул 24-жылы курулган. 25-жылдагы менин оюмча андан көп разница бербейт. Эгерде ушул видео 1000ден ашык лайк топтосо, мен ушул ичиндеги запчастьтар кайсыл жактан алынат, система кандай иштейт, кайсыл направленияда иштеш керек, мен силерге толук видео тартып берем.